Madina şaharındayız. Şam namazına kirke tutağız. Hacı başçımız eldin cıştığı. Daha bir 15-20 minut var başlangıçında. Maşallah, eldin köptüğü. Demeken, Kırgızlar köynçe kalpak kiyet eken. Kalpaktın emesini men kadırını şu yerde bilip otam da. Al жақта bizge okşogon жаштар көп kalpak kiyбейбиз го, чын ачыгын айтканда. Койго барганда дагы молодежь жаштар kalpak kiyбейт. Жалаң чоңдор гана киет. Эми караңыздар, şu yerге келгенде жамаатыңдагыларды жоготуп алат экенсиң. Kalpagы барларды көргөндө сүйүнүп кетет экенсиң аркасынан чурка барыпчы. Жоготуп жиберип, бир жака барыш керек болгондо жамааттан үзүлүп кеткениңде билбей калып. Жамаатыңда баарында калпак болсо мынтип карап туруп калпакты карап эле жүгүрүп бара берет экенсиздер. Бул кыргыздардын эң артыкчылыгы экен ушул жердегичи. Мен дагы аяк бияк алаксып кеде жамааттын артында калып кетип атам да. Азыр жамаат менин артында калып кетти. Ушундай карайм. Калпак кайерде келе жатат? Табыңыздарчы. Мына. Мына жерде калпак келе жатат, калпак. Ушинтип калпактан карап таап аласыздар. Анан биздин калпак башкача көрүнөбү, баары келип сүрөткө түшүп ала берейик дей берет экен. Бирок калпактын өтө чөткилерин кийиптир да бул. Калпактын ушул жерде артыкчылыгын айтып атам ажыке. Жоголуп кеткениңде ушунчалык кадырын билет экенсиң деп. Болду калпак менен. Мен айтар эле, мына ушул умурага вообще эле чет өлкөгө чыккан болсо кайсы кыргыздын азаматы. Мына ушул калпакты кийип жүргөнү өзүбүздүн кыргыз элин тааныткан өтө жакшы да. Кээ бир адамдар бар го, кызыгып туруп келип турам, кимсиңер, кайсы жактансыңар дейт да. Анан ошондо сыймыктан Кыргызстан дейсиң, бирок көпчүлүк өлкөлөр Кыргызстанды биле бербейт. Жакшылап айтып түшүндүрүп, ушул жерде жайгашкан Орто Азияда болот, азыр өнүгүп келе жаткан өлкө болуп жатат деп тааныштырасың да. Бул сыймык да бул нерсечи. Ошон үчүн мен айтат элем, баардык кыргыздар келгенде калпак кийип жүрсө, Кыргызстандын атагын чыгарат иншалла.